Мындай кат келиптир. Мен күйөөмдү жакшы билем. Күйөөмдүн психологиясын бүт изучать эткем. Өзүмдү дагы жакшы билем. Өзүм аябай кыйынмын. Бүт бары бар. Акыл десе акыл, сулуулук десе сулуулук бар. Бирок бир нерсени көрбөй калыптырмын. 1 жылдан бери күйөөм мага измена жасап жүрүптүр. Мен аны байкабай калыптырмын. 3 уктасам түшүмө кирмек эмес мындай нерсе, бирок ошол нерсе мен менен болуптур. Азыр кечирим сурады, кой бербей атат, чогуу жашап атабыз, бирок дагы эле сезип турам, ошол аял оюнда бар. Дагы эле кечире албай атам, унута албай атам, жаман болуп атам деген кат келиптир. Бул жерде мындай да. Биз кичинекей кезибизден баштап мээбизге, аң сезимибизге сүйүү деген мындай болуш керек, күйөө деген мындай болуш керек, бүлөө деген мындай болуш керек деген сиңип калган. Биз баарын контролдой алабыз. Жашоо деген мындай өтүш керек. Мен менен гана болуш керек. Сезимдер дайыма болуш керек деген нерсе аябай түйүбүзгө чейин жетип, сиңип, биздин жашообузду биз таптакыр башкача элестетебиз. Бирок мисалы кар жааса, жамгыр жааса, кыш келсе, мен кар жааганды токтото алган жокмун. Мен жамгыр жааганды токтото алган жокмун. Мен кыш келгенин токтото алган жокмун деп өзүңөрдү күнөөлөбөйсүңөр да. Туурабы? Менин колуман келбейт, мен колуман келсе мен кылмакмын деп ойлойсуңар. Ошондой эле биздин жашообузда болуп аткан кээ бир ситуацияларды өзгөртүүгө биздин колубуздан келбейт экенин, биз бул ситуацияда күнөөлүү эмес экенибизди түшүнүш керек. Мисалы ушул ситуацияда анализдедиңер, ооба, өзүңөрдүн кемчилигиңерди, мамиледе болуп аткан кемчиликтерди, мисалы, балким чек араңарды түшүнгөн жоксуңар, балким анын чек арасын аттадыңар, балким жөн эле сүйүү циклы бир айлампадан өтүп түшүп, экинчи айлампага кетти. Ошонун баарын түшүнгөндөн кийин ситуацияны кабыл алуу керек. Эгерде ситуацияны кабыл ала албай калсаңар, анда ажырашуу керек. Бирок бир чечимге келишиңер керек. Болбосо өмүр бою кыйналып, жүрөгүңөр ооруп, стресс болуп жашайсыңар.